Сразу же у поезда кайрыласың. Фостердик үй бүлө кароосуз калган балдарды убактылуу асырап берет. Алар жетим балдарды, ата-энеси соттолгон же дайынсыз жоголуп кеткен балдарды, ден соолугу начар болуп балдарын кароого мүмкүнчүлүгү болбогон адамдардын балдарын камкордукка алат. Ушундай балдардын кандай мүнөзүндө өзгөрүүлөр болот? Ушундай жабыркагандан кийин ошо жөнүндө айтып беребиз. Андан тышкары анда кандай мамиле кылыш керек бул балдарга? Ушул жөнүндө айтып беребиз. Анан биздин колдоочу азыр фондубуз бар. Ошол фонд коомдук катышуу менен бизге кошо кичине болсо дагы бизге жардам берип атат. Багып алуучу эң биринчи балага психологиялык жактан жардам берүүсү керек. Үй бүлөдө ынтымактуу, позитивдүү чөйрө болуусу зарыл. Ананда үйүндө бала үчүн уктоочу, тамактануучу, ойноочу бөлмөсү болууга тийиш. Багып алуудан мурда баланы өзүнө көндүрүү үчүн анын баштапкы абалына көңүл буруу керек. Социалдык кызматкерлердин жардамы менен 2-3 жума бала менен башыгуу зарыл. Бала багып алуу боюнча маалымат алып атам. Бул ушул семинар мага жакканы кыргыз элинде ушундай муктаж болгон балдар бар мээримге. Мен ошолорго муктаждыгына мээрим төгүп ушинтип өстүргөнгө өзүм тарбиялап атам да. Себеби дегенде Кыргызстанда мындай муктаж болгон балдар аз болсун элибизде. Мен ошолордун эгер сертификат алып өтүп калсам, мен ошону тарбиялап, өзүнүн жашоосуна, нугуна салганга өзүмдү даярдап жатам да. Буга чейин мындай окуулар Нарын, Талас, Ысык көл, Жалал Абад облустарында окутулган. Ал эми мында Кыргызстан коомдук фонду каржылап, Тогуз-Тору райондук социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция башкармалыгы уюштуруп, 15 ата-эне билим алууда. Алар 72 саат билим алгандан кийин экзамен тапшырып, убактылуу бала багууга уруксат алат. Биз бул үй бүлөлөрдү жерибизде көбөйтүп ала турган болсок, сертификат алып окутуп ушинтип алсак, бизге дагы жеңил болот да. Себеби бала башка районго, башка жерге чөйрөгө барганда адаптация алыш керек да. Ал эми өзүнүн чөйрөсүндө чоңоюп аткан, ошол территорияда чоңоюп аткан бала баягы жанындагы досторун тааныйт, туугандары бар. Баягы ар кандай кырдаалга түшүп болот, мындай оор кырдаалга чыгууга жеңил болот да, ошо баягы өзү адаптация болгон жерде жүргөндө. Белгилей кетсек, фостердик үй бүлөлөр өзүнүн 2 баласы болсо 3 баланы, эгерде балдары жок үй бүлөлөр 5 балага чейин асырап алууга болот. Аларга мамлекет тарабынан кийим кечесине, тамак ашына каражат бөлүнөт жана багуучуга айлык акы төлөнөт. Нуржамал Жунусова, Бектур Иманалиев, Тогуз-Тору району.